Бейиш нуру. Атактуу Куран мугалими Абдуллах бин Масуд. Аллахка кул болуу, башкача айтканда Абдуллах болуу ар бирибиздин негизги максатыбыз, милдетибиз. Бирок тилекке каршы унутуу деген нерсе бар. Ошондуктан көп нерселерди унутуп коебуз. Көп нерселердин катарында кул экендигибизди дагы унутабыз тилекке каршы. Аллахка болгон кулдугубузду башка нерселерге кул болууга алмаштырып коебуз. Кээ бирибиз өз напсыбызга, кээ бирибиз жетекчиликке, кээ бирибиз акчага, кээ бирибиз макамга. Айтор Аллахтын жараткан макулуктарына жетүү үчүн, же аларды ыраазы кылуу үчүн Аллахтын буйруктарынан алыстап кетебиз, унутабыз. Абалыбыз ушундай. Аллахка кул болуунун үлгүсүн көрсөтүп кеткен сахабалардын жашоо бейнесине үңүлүп, күн сайын ыйман акыйкаттар менен алек болуп, сугарылып, азыктанып турушубуз керек. Бүгүн сиздерге Курандын 4 улуу мугалиминин бирөөсүнүн өмүр баянын ачып беребиз. Ал Куранды Жабраил алейхисаламдын окуганы сыяктуу окучу. Өзүнүн Куран окушу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды деле бир нече жолу ыйлаткан. Анда узун сөздү кыскартып, кезектеги сахабанын бейнесине сүңгүп кирели. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы Абдуллах бин Масуд. Ислам дининин алгачкы күндөрү болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык милдети менен жаңы гана жолго чыккан убак. Алгач жубайы Азирети Хадича, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү, андан соң анын жакын досу Азирети Абу Бакр разияллаху анху болуп олтуруп, бекем диндин бекем пайдалы эми гана түптөлүп жаткан. Ошол күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанына Азирети Абу Бакрды алып алып, Меккенин четине карай сейилге чыгышкан болчу. Алар жолдон кой кайтарып жүргөн бой кичирээк, арык бир койчуманды көрүп, аны көздөй басышат. Ал койчуман Абдуллах бин Масуд болчу. Атасы жаш кезинде каза болуп калгандыктан үй бүлөсүн багуу үчүн койчуман болуп, кой кайтарып иштеп жүргөн. Ал өзү кайтарып жүргөн малдар үчүн жакшы жайтты табуу деген максаттан башка максатты артынган эмес. Ал кезде Абдуллах бин Масуд болгону 18 жашта эле. Ал алыстан өзүнө жакындап келе жаткан эки караанды байкады. Бир аздан кийин тааныша турган ошол эки адам анын өмүрүн түп тамырынан өзгөртүп салаарын ошондо билген эмес эле. Бул келаткан экөөсүнүн бирөөсүндө өзгөчө бир абал бар эле. Анын сүрү жүрөктү титиретип, кандайдыр бир абалда өзүнө тартып турган. Салам берген кезде тиштери да жаркырап көрүнө түштү. Нур чайган ошол тиштерди ким көрсө да тиш эле эмес, нур бүткөн бермет деп ойломок. Анын саламын алуунун өзү деле сөз менен жеткирилгис бир керемет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын саламын алганда Абдуллахтын деле жүрөгү опколжуп, огуна чыгып кетчүдөй болду. Бирок Абдуллах мунун сырын түшүнө алган жок. Анан ошол нур жүздүү адам сылыктык менен "Жаныңда сүт жок беле?" деп сурады. Кантсе да аптаптуу ысык күн болчу. Бул эки адамга сүт берип, чаңкоосун бастырсаго укмуш бир жакшылык болмок. Анын үстүнө жүрөгү да аларга эмнегедир үйрүлүп тартылып турган. Бирок аларга сүт бере алган жок. Ал "Сүт бар, бирок тилекке каршы силерге бере албайм. Анткени койлор меники эмес, бул аманат" деп жооп берди. Бул аламга акыйкатты орнотуу үчүн келген пайгамбарлар төрөсү, көргүсү келген адеп ахлак дал ушул болчу. Андыктан бул жоопко ичинен аябай ыраазы болду. Анан Аллах элчиси "Макул, малдарыңдын арасында сүт бербеген кысырлары барбы?" деп сурады. Абдуллах бул суроону эмнеге суралып жаткандыгын түшүнбөй, "Ооба бар" деди. Анан бир эчкини мүйүзүнөн тарта жетилеп алып келди. Чын эле эчкинин желини сүт чыкпагандыктан кургап калган болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эчкинин желинин сылап сыйпалап, кандайдыр бир дуаны окуду эле, жанагы эчкинин желини кереметтүү түрдө сүткө толуп чыкты. Дароо бир идиш алып келип, саашты да сүттөн үчөөсү тең тойгончо ичишти. Анан кайра эчкини сылагандан кийин жанагы эчки кайрадан мурунку абалына кайткан. Абдуллах бин Масуд дароо азыр окуган дуаны мага үйрөтүңүзчү деди. Натыйжада Абдуллах бин Масуд бул суроосу менен сыйкырды эмес илимди издеп жаткандыгын далилдеп берди. Сууга чаңгаган чөл сыяктуу илимге суу сагып турган. Ошол себептен мужизанын сырткы кабыгына эмес, ички акыйкатына кызыккан болчу. Анын бул мамилеси Аллах элчисине аябай жакты. "Сен илимге аябай кызыгат турбайсыңбы? Буйруса сен үйрөтүлгөндөрдөн болосуң" деп жаш жигитти алкады. "Кызыгуу илимдин мугалы" деп айтып коюшат. Анын сыңары кызыгуу Абдуллах бин Масудтун жол баштоочусу болду десек жаңылышпайбыз. Азирети Абдуллах ааламдын эң сулуу портрети болгон нурдуу пайгамбардын маңдайына отуруп, ислам тууралуу эмне болсо баарын бир-бирден үйрөнө баштады. Кудум эле жылдар бою чөлдөргө какырап калып, эми гана дарыя жеткендей,
ал дагы илим дарыясынан көксөөсүн кандыра ичип жатты. Канчада Аллах элчисинин жүрөгүндөгү илим учу кыйры көрүнбөгөн деңиз сымал эле. Абдуллах да мына ошол деңизге чуңкуп ашыктык сезиминин даамын тапты. Жанада ааламдын эң зор неематы болгон эң улуу сөзүн айтты. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп мусулман болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде адамдын денесинде бир бөлүк эт бар. Эгер ал оңолсо, бүт баары оңолот. Ошол эт бөлүгү жүрөк деп айтат го. Азирети Абдуллахтын да жүрөгүнүн өзгөрүүсүнүн артында бүт баары өзгөрүп жаткан болчу. Мындан ары Абдуллах бин Масуд үчүн ааламда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанынан башка жайдын болуусу мүмкүн эмес эле. Муну ошентип ал исламиятты кабыл кылган 6-чы мусулман болду. Албетте бул эсеп тарыхчылар арасында бир аз талаш маселе. Анткени бул эсепти так айтуунун бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жок. Ошентсе да Абдуллах бин Масуддун алгачкы мусулмандардан болгондугу анык. Абдуллах бин Масуд ошол күндөн тарта Аллах элчисинин жанынан ажыраган жок. Кудум эле бир жибек курту өз коконунан чыгып көпөлөккө айлангандыгы сыяктуу. Азирети Абдуллах да Аллах элчисинин мектеби адамдарды таптакыр башкача кылып өзгөрткөн бир медреселе. Абдуллах бин Масуд мына ошол мектептин алгачкы окуучуларынан болчу. Бул Азирет Абдуллах үчүн жапжаң бир доор болгон. Бул чебердин ийик ийрип, кийим токуганындай болуп, анын дагы ыйманы Аллах элчисинин колунда илмек-илмек болуп токулуп жатты. Болбосо, мугалими пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгон бир мектепти өзүңүз элестетип көрүңүз. Анын бир жылмаюусунда эле ааламдын бүткүл түстөрү, бүтүндөй кооздуктары катылуу болчу. Китепке толгон китепканалардын да бере албаганын берген караштары, даанышмандык менен сүйүүнүн кенчине айланган сөздөрү. Айтор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир абалы Абдуллах бин Масуддун жашоосунда өзгөчө из калтырып жатты. Ыймандын берген пейизи анын көөдөнүнө сыйбас болгон эле. Көкүрөктөгү капасын жарып чыкса да акыйкатты бүткүл ааламга кыйкырса. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаңы түшкөн Рахман сүрөсүн Каабанын алдына барып, мушриктердин көзүнчө ким окуп келе алат деп сураганда, Абдуллах бин Масуд көпкө ойлонуп отура алган жок. Дароо мен деп алдыга атылып чыкты. Бирок Аллах элчиси ага болгон жок. Анткени Абдуллах бин Масуд жапалдаш бойлуу келип, аябагандай арык жана назик болчу. Андыктан мушриктердин ур тепкисине чыдай алмак эмес. Ананда Абдуллах бин Масуд Меккеде келгенди бир киши болгондуктан, анын кунун талап кылар, жарытарлык тууган деле болгон эмес. Ошого башкалар да ага кой дешти. Мушриктер сени өлтүрүп коюшат дешти. Бирок Абдуллах бин Масуд өлсөм да ушул жолдо өлөйүн деп кой айга келген жок. Ошентип мушриктердин маңдайына чыгып, Меккенин же болбосо Алаламдын так ортосу болгон Каабанын жанына барып, кымкуут элдин ортосунда Рахман сүрөсүн бакырып окуду. Абдуллах бин Масуддун мындай баатырларча абалын тарыхтагы унутта калтырган жок. Бадыйзаман чыныгы ыйманга ээ болгон адам ааламга каршы тура алат деп бекеринен айтпаса керек. Себеби Абдуллах бин Масудда дал ушундай абал бар эле. Мушриктер бул абалга чыдай алышкан жок. Анткени бул алардын мусулмандарга көрсөткөн ошончо басым кысымдарынын кыйноо азаптарынын бирөөсү да таасир көрсөтпөгөндүгүнүн белгиси эле. Мусулмандардын арасындагы алардын койчуман деп тоготпогон эң алсыздагы керт башына чыгып алып, мушриктердин баарысына каршы чыгып кыйкырып жатканын алар эч көтөрө алышмады. Андыктан алар намыстанышып, тезинен мынаанын жаагын жапкыла. Мухаммеддин Куранын окуп жатат, өлтүргүлө дешип чуручуу боло түштү. Кантсе да элдин Куранды угуусунун алдын алуулары керек эле. Ошондуктан бул жигиттин Куран окушу аларга таптакыр жаккан жок. Анын үстүнө эл дагы Куранды угаары менен сыйкырлангандай аны угууга чуркашчу. Араларында угуп алып ыйлагандар да болду. Анан калса окулган Рахман сүрөсү да адамга болуп көрбөгөндөй таасир берип жаткан. Мушриктер эч кимдин таасирленбөөсү үчүн ар мүмкүнчүлүктө коркуп, жек көрүү менен тоскоол болуунун аракетин көрүштү. Ошол себептен дароо реакция беришип, Абдуллах бин Масудду ур тепкиге алышты. Ушундай келтектенди, эси үчүн жоготуп, кыймылсыз калгандыктан өлдүгү дешип таштап кетишти. Ошон менен Абдуллах көпкө жатып өзүнө келди да, бүт жагы канжара. Бир да соо жери калган эмес. Көзүн ачып, Аллах элчисин көрөөрү менен бейишти көргөндөй күлүмсүрөдү. Кантсе да аны көрөөрү менен бүткүл оорусун унуткан болчу. Ананчы аны көрүү кандай гана зор, кандай гана бакыт. Аны көргөн адамда дарт калмак беле. Аллах элчиси ыйлап жаткан. "Эй Абдулла, бул эмне кылганың? Өзүңдү өлтүрөйүн дедиң го", деди. Абдуллах бин Масуд: "Аллахка касам ичип айтам. Алар мага кол салып жатышканда, алардын ушунчалык кордолуп, ушунчалык пас кетишкендиктерин көрдүм. Уруксат берсеңиз дагы барып, дагы таяктарын жеп, алардын ошол мазак болчудай абалдарын көрүп, табамды кандырсам", деди.
ислам дини үчүн көрсөткөн курмандыгы ага азап эмес, пейиз, бейпилдик берип жаткан. Мындай караганда ур тепкиге калып, кордолгон ал болду, туура. Бирок маселеге ыйман көзү менен карай турган болсок, башкача болчу абал. Мисалы, көчөдөгү элге келечек деп айтчу болсоң, бул сөздөн алар башка нерсени түшүнүшөт. Жүрөк көзү менен караганда адам башка нерсени түшүнөт. Пайда менен утукка Аллахтын берген мааниси башка. Адамдардын түшүнүгүндөгү маани башка. Намыс боюнча арак кечтердин ортосунда түшүнүк башка, тынбай той топурлап жүргөн адамдын ою башка. Ыйман нуру менен караган адам үчүн таптакыр башка. Абдуллах бин Масудтун ааламындагы кордолуу, пас кетүү түшүнүктөрү биздикинен таптакыр башкача түшүнүктө болчу. Ислам душмандары болгон ошол кара жолдойлор балким уруп тээп үстөмдүк көрсөтүп жатышкандыр. Бирок чын-чынына келгенде жоготуп жатышкан. Тыбырчылагандары да мына ошондон болгон. Бул нерсе ар дайым ушунда болуп келген эмес беле? Мушриктер менен мунафыктар балким мусулмандардын ортосуна бүлүк салышаар, балким аёсуз түрдө күнөөсүз адамдардын канын төгүшөр. Бирок алардын огуна учуп, шейит кеткен мусулмандарды өз колдору менен бейишке жөнөтүп жаткандыктарын кайдан билсин байкуштар? Акыреттеги даражасын көтөрүп жатышкандыктарын кайдан билмегиле? Өздөрү дагы ар дем сайын тозокко жакындап жаткандарын кайдан билишмегиле? Абдуллах бин Масудтун денесиндеги нечелеген сыныктар, жаралар бар болчу. Бирок ички руху соп-соо болчу. А биздин денебиз куландан соо. А бирок рухубузда канчалаган жаралар бар, канчалаган сыныктар бар, бир Кудай билет. Балким рухубуз өлүп жаткандыр. Ошончо мусулман өлтүрүлүп атса да, кың дей албаган абалыбыз балким ошондондур. Андан да өкүнүчтүүсү, ошончолук илим билимди алган соң, кээ бирки аалымдарыбыз, молдокелерибиз ошол өлтүрүлүп жаткан Газа элиндеги байкуштар үчүн бир сөз айта албагандыгы, байкот тууралуу бир сүйлөм жазып кое албагандыгы чынында өкүндүрөт. Акырет күнү жакын. Ар бирибиз кылган ишибиз үчүн, кылбаган ишибиз үчүн сөзсүз эсеп беребиз. Ооба, ислам дини үчүн бир нерсе кылуунун бедели өтө оор. Каабанын алдында Куран окуган Абдуллах бин Масуд да буга эң жакшы мисал болот. 20-кылымда деле Куран окуду деген айып менен өлтүрүлгөн аалымдар өз доорунун Абдуллах бин Масуду болгон. Аларга кол салгандар болсо кор болуунун талапкерлери болушкан. Ооба, Абдуллах бин Масудтун руху чоң, денеси кичине, кишеле. Бир жолу Азирети Умар разияллаху анху отурган кезде Абдуллах бин Масуд анын алдына турду эле Азирети Умардын отургандагы бою менен тең келди. Күндөрдүн биринде Меккедеги бир курма дарагына чыккан кезде сахабалар анын бутунун ичкелигин көрүшүп күлүштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын эмне үчүн күлүшкөнүн сураганда, алар: "Я Расулаллах, караңызчы. Абдуллахтын бутунун сөөгү биздин колубуздун сөөгүнөн да ичке экен" деп жооп беришти. Аллах элчиси: "Силер азырынча ошол буттарга күлгүлө. Керек болсо ал буттарга тозок арам кылынган. Анан Абдуллахтын ошол ичке буттары Ухуд тоосунан дагы баалуу. Мен ошол буттардын бейиште жүргөндүгүн көрдүм" деп аны коргогон. Аллах элчиси Абдуллах бин Масудтун илимге болгон кызыгуусун, анын дилгирлигин жана зээндүүлүгүн байкап, Набави мечити бүтөөрү менен анын алдынан бир жер алдырат да аны Азирет Абдуллахка берет. Анан ага: "Менин алдыма каалаган учурда келип, каалаган нерсеңди сура" деп айтат. Ошол күндөн тарта Абдуллах бин Масуд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көлөкөсүндө эле ээрчип жүрдү. Бул боюнча Азирети Абу Муса аль-Ашаридин мындай сөзү бар: "Мадинага алгач келген жылым Абдуллах бин Масудтун Аллах элчисинин үйүнө ээн эркин кирип жүргөнүн көрүп, анын жакын туугандары деп ойлогон элем. Азирети Абдуллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык жакын эле. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүн кудум эле келечекке бир инвестиция сыяктуу болгон. Анын ордунун өзгөчөлүгү мына ошондо. Көрсө кийинки келе турчу муундарга диндин жеткизилүүсүндө жана корголуусунда Азирети Абдуллах бин Масудтун орду чоң болоорун ошондо эле билген экен. Мадина күндөрүнүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абдуллахка: "Мага Куран окуп берчи" деди. Азирети Абдуллах: "О пайгамбарлар төрөсү, сизге кантип Куран окуп берейин? Куран сизге түшкөн болсо" деп тартынды. Аллах элчиси: "Эмне болуптур? Мен Куран укканды да жакшы көрөм" деп айтты. Бул сөздөн кийин Абдуллах бин Масуд ааламдын эң сулуу көздөрүнө тойгонча карап туруп Ниса сүрөсүн окуй баштайт. Кийин сүрөнүн 41-аятындагы: "Эгер биз ар бир элден күбө алып келсек, сени да буларга каршы күбөлөндүрсөк, капырлардын абалы кандай болор эле" деген жерине келгенде, муңайым пайгамбардын муңайымдуу үнү кылды. "Ушунчасы болот" деди, буулган бир үн менен. Анын көздөрү жашылдана жашка толуп турган. Жок, ал аябай шолоктоп ыйлап жаткан. Ушунчалык ыйлады, сакалдары жашка чыланды. Адамдардын тозокко кетишине анын мээримге толо жүрөгү чыдабай жаткан.
Адамдар тозокко кетпесе экен деп күйүп өлөктөп жаткан. Эмесе бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө тиешелүү айтылган эч нерсе жок. Тескерисинче бизге тийиштүү бир нерсе бар. Ал деген биз үчүн ыйлап жаткан. Дагы бир күнү Азирети Абдуллахка Такфир сүрөсүн окуп беришин өтүндү. Кыздардын тирүүлөй жерге көмүлгөндүгү боюнча окуяга келгенде дагы чыдай албай ыйлап жиберди. Буга Азирети Абдуллах да чыдай алган жок. Ал дагы кошо ыйлады. Азирети Абдуллахтын үнү аябай кооз эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын Куран окушун Жабраил алейхисаламдын Куран окушуна окшотчу. Мунун баянын Азирети Умар бизге мынтип айтып берет. Бир жолкусунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакырдын үйүндө элек. Көпкө сүйлөшүп отуруп, түн бир окум болуп кеткен экен. Анан үчөөбүз үйдөн чыгып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүн көздөй бет алдык. Бир учурда бирөөнүн намазда окуп жаткан Куран үнүн угуп калдык. Жакшылап кулак төшөп тыңдап көрсөк, Абдуллах бин Масуд экен. Анан Аллах элчиси кимде ким Куранды Жабраил түшүргөндөй кылып оккусу келсе, Абдуллахтын окуган Куранын окусун деген эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын окуган Куранын жыргап укчу. Анан намазын окуп бүтүп узун бир дуа кылды. Алардын арасында сенден бүтпөс түгөнбөс неаматтарды, терең ыйманды жана бейиштин төрүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга коңшу болууну сураймын деген тилек дагы бар эле. Анын ар бир дуасына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амин, амин деп жатты. Мен болсо ичимден Абдуллах дагы да көбүрөөк дуа кыл, эмне деп сурасаң да Аллах элчиси ага омин дейт деп аябай тилендим. Ошентип Аллах элчисин өз үйүнө узатып, кайткандан кийин Абдуллахка сүйүнчүлөө максатында түз эле анын үйүнө бардым. Барсам, сенден мурун Абу Бакыр сүйүнчүлөп кетти, деди эле. Эй Абу Бакыр, сенден озуп өтө турган бир жакшылык бар өзү, дедим. Деп айтат Азирети Умар разияллаху анху. Аллах элчиси Куранды ушул 4 кишиден алгыла деп ошол 4 кишинин ичинде Абдуллах бин Масудду да кошкон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайсы бир жерге кеңешпей туруп жетекчи дайындай турчу болсом, Абдуллах бин Масудду дайындамакмын деп айтканы да бар. Жалпысынан ал 848 хадис рываят кылды. Хадис рываят кылаарда жүз кубарып, титиреп жатып айтчу дешет. 70 сүрөнү дал эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз оозунан угуп жаттаган. Ал Бадырга да катышкан. 313 баатырдын бири болгон. Бул согушта Сумайра энебиздин 3 уулу да катышкан болчу. Алар Ауф, Муаз, Муаввис. Алар жашоосунда Абу Жахилди бир жолу да көрүшкөн эмес. Бирок анын Аллахка душман экендигин угушкандыгы үчүн алар да ага душман болушкан. Бадырдагы эң биринчи максаттары аны өлтүрүү болгон. Ошону менен алар максаттарына жетишип үчөөлөп аны жерге сулайта жыгышат. Өкүнүчтүүсү Ауфта ошол жерде шейит түшөт. Муаз менен Муаввис кандуу кылычтарын Аллах элчисине көрсөтүп, "О Аллахтын элчиси, үммөттүн фараонун өлтүрдүк" деп сүйүнчүлөгөн эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахилдин өлүп өлбөгөндүгүн текшерүү үчүн Абдуллах бин Масудду жөнөтөт. Абдуллах бин Масуд барып караса, ал оор жараланып, бирок өлө элек экен. Анан Азирети Абдуллах анын үстүнө тепселеп чыкты эле. Абу Жахил аны кемсиндүү ниетинде, "Эй, койчуман, өтө эле бийикке чыгып албадыңбы?" деди келекелей. Азирети Абдуллах, "Акыйкат бүгүн бийиктеп, батыл жыгылды" деди. Абу Жахил болсо, "Ошондо эмне болду? Мухаммеддин ордосу жеңип чыктыбы?" деп сурады. Абдуллах бин Масуд анын суроосуна жооп берген жок. Ага кылычтын акыркы соккусун уруп өлтүрдү. Бадырдын артынан Ухуд, анын артынан Ангек согушу болуп, мусулмандар бир топ казаттарды башынан өткөрүштү. Абдуллах бин Масуд Аллах элчисинин көлөкөсүнөн калбай жүрүп, бир да согуш менен жүрүштү калтырган жок. Ошол бактылуулук кылымындагы бакытка толо күндөр бирин-бири кубалап отуруп, качып кутулгус күйүт толо күн дагы жетип келди. Ааламдын күнү бата турчудай абалда турган. Ал күн жаратылгандардын ичиндеги эң сулуу көздөрүнүн көзү дүйнөгө жабылып, акыретке ачылган күн болчу. Ошол күнү Азирети Айша энебиздин ач чаңырыгы Абдуллахтын жүрөгүнө бир канжар сыяктуу сайылды. Сүйүктүүсү, эң жакшы көргөн инсаны, бүткүл ааламга рахмат катары келген Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайткан болчу. Бул эмне деген гана күйүттүү азап, эмне деген гана оор жоготуу. Бир бурчта Азирети Билал, экинчи жакта Азирети Усман жерге бүк түшүп, иштен сыздап ыйлап отурушат. Азирети Умар болсо кылычын кынынан сууруп, "Жок, ал өлгөн жок" деп кабыл кыла албай жүргөн. Абдуллахтын жүрөгү болсо бычак менен тилим болуп тилингендей ачышууда. Кантсе да ааламдын түркүн түрдүү түстөрүн ал аркылуу тааныбады беле. Эми болсо аалам түнөрүп, капкара түскө чулганып жатат. Бүт жак өң аракетинен кетип, ыраңы өчкөн болчу. Убагында жашоонун бүткүл кубанычтарын аны менен татышкан. Эми болсо ааламдын тузу качып, суздашып жатат. Ааламга вахийдин эшиги жабылып, кусалыктын жолу ачылды. Бул жол
кылымдан кылымга созулуп бара турчу узун жол болчу. Бирок ошол жолдун эң азаптуу мезгили Азирети Абдуллахтын жашаган учуру эле. Сахабалардын баары кутула турчу бир башпаанек издешет, бирок таянаарга Курандан башка эч нерсе таба алышпайт. Сагынышат. Болгондо да жашоодо мынчалык эч кимди сагынган эмес. Ансыз күндөрдө анын төшү менен жашашты. Эми жүктүн баары сахабалардын жонунда болчу. Бул жүктү ташууда Азирет Абдуллах да чоң роль ойноду. Ал бул жүктү ушунчалык берилүү менен, туруктуулук менен ташып барды. Аны көргөн айрым сахабалар жүрүш турушу, адеп ахлагы менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң көп окшогон киши ал дешти. Ал деген ары илим жыйындарында, ары жихад майдандарында жүрдү. Азирети Умар ага: "Эй Абдуллах, сен илим тола сандыксың" деп айтчу экен. Ал өзүнүн халифалык учурунда Азирети Абдуллахты Куфага казы кылып жөнөтөт. Ошондо Азирети Умар куфалыктарга: "Эй куфалыктар, өзүмдө эмес, силерди көбүрөөк ойлогондугумдан улам Абдуллахты силерге жөнөтүп атам. Болбосом аны эч качан жанымдан ажыратчу эмес элем" деп айткан. Азирети Усмандын учуру эле. Абдуллах бин Масуд ооруп төшөк тартып жатып калат. Ал учурда ал 63 жашта болчу. Пайгамбарга болгон сүйүүсү менен ушунчалык бир бүтүнгө айлангандыгынан улам өмүрү да анын өмүрүнчөлүк эле болду. Кудум эле Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар, Азирети Али сыяктуу. Азирети Усман аны өлүм төшөгүндө зыярат кылды. Караса Азирети Абдуллах ыйлап жатыптыр. "Эмнеге ыйлап атасың? Өлүмдөн коркуп атасыңбы?" деп сурады. Азирети Усман: "Жок албетте. Акыбетимден коркуп атам. Бейишке киремби же тозокко түшөмбү? Биле албай атам" деген экен Азирети Абдуллах. Аллах элчисинин бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабасы бул сөздү айтып аткан. Ал мамлекет балдарына көрсөтөйүн деген жардамын кабыл кылган жок. Азирети Абдуллах мен аларга ар түндө Вакыя сүрөсүнүн окууларын үйрөтүп койгон. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким ар түндө Вакыя сүрөсүн окуса, дүйнөдө жакырчылык азабын тартпайт деп айткан эле, дейт. Аллах элчисинин нурдуу досу шахадат калимасын айткан бойдон Мадинада көз жумду. Жаназасын Азирети Усман разияллаху анху окутту. Кабырга аны Азирети Зубайр бин Аввам разияллаху анху жаткызды. Артында жетиштирген миңдеген талабаларды калтырды. Ошол эгип кеткен илим үрөндөрүнөн көп өтпөй Имам Азам сыяктуу улуу аалымдар бүчүр ачып чыкмак. Аллах алардан ыраазы болсун. Бизди да алар чийип көрсөтүп кеткен туура жолдон адаштырбасын. Азирети Абдуллах баары жакшы сөз сүйлөй алуусу мүмкүн, бирок айткандарына амал кылган адам гана бакытка жете алат деп айткан экен. Аллах бизди флешка сыяктуу маалымат ташуучусу кылбасын, билгендерине амал кылгандардан кылсын. Бейиш нуру.